Ага, эми бул чек ара темасы абдан мындай, орусча айтканда щекотливый, абдан мындай талдоого муктаж, бирок бир жагынан экинчи жагынан абдан мындай дыккат мамилени талап кылат да, анализдөөчү. Ошондуктан кичине тарыхтан баштасак. Өзү ошондой мындай шахматтык негизде мындай так бөлүнбөй калганын себеби эмнеде деп эсептейсиз, агай? Менин пикиримче бул мурда биз бир мамлекет Кокон хандыгында жашаганбыз. Анда жанагындай бул кыргыздар, тажиктер, өзбектер деп бөлүнбөй бир мамлекет болгон. Ошондо эми ошол мезгилдеги 18-19 кылымда ушундай жанагындай жайгашып калышы ошол жактан да баягы маани берген эмес да бул. Бир катар кыргыз же тажик болуп бөлүнүү деген муктаждык деле болбосо керек андай. Ошол жактан анан кийинки бул маселе анчалык деле мааниси болгон эмес. Кала берсе ошол тажик, кыргыз, өзбек кадимкидей коңшулук мамиле кылып жүргөн да. Ал эми кээде адистердин айтымында бул атайын ошол Москва тарабынан жасалган деген да ой кетет да. Ошол бөлүнүп калса бир чыр-чатак боло берсин деген ойлор бар. Буга кошуласызбы сиз? Бир жагы бар ал. Союз түзүлүп, мамлекет түзүлгөндө анан эми эң баштагысы ошо 24-жылдан баштап баягы өзүнчө мамлекет республика түзүп, автономия түзүп эметкенде бул эми эч жерде жазылбайт өзү. Ачык жазылган жок. Бирок сен айткандай жанагы иликтеп эме кылып келгенде баягы каяктан ушул эмне пайдасы, эмне зыяны бар дегенде анан жана орустардын бир сөзү бар, разделяй властвуй деген эмеси бар. Ошолор ушул кийинки мезгилдеги эмеде ошол чын эле ошол ой бар окшойт деген эме пайда болот. Себеби баягы ошо союз мезгилинде деле ушул 3 мамлекет, 4 мамлекет Орто Азиядагы булар кайсы бир деңгээлде бир атандашып, кээ бир эмелерди талашып жүргөн. Бирок ал союз бир мамлекет болгондуктан ал андай чоң эмеге чыкпай, ал мисалы үчүн Разахов айтат. Ошондой атайын мисалы үчүн эме жана Арка зонасыны ошол жака канал салдырып, ошол жака бул эме болуш керек. Мондай биздин жер эме деген эмелерди мындай ачык айтпаса дагы түпкү максаттары ошол эмелер болуп жүргөн да. Бул ошол борбордогу Москванын башкаруусуна албетте бир кайсы бир деңгээлде мындайча айтканда жеңилдик, баягы өздөрү менен өздөрү болуп башкаларга оңоюраак болгон ушундай болушу мүмкүн. Ошол эле ойду улай. Мисалы биз көз карандысыбыз эгемендүүлүгүбүздү алгандан бери 30 жылдан бери өтсө дагы бул маселе чечилбегендиктен бул тышкы таасирдин да мындай эпкиси болгон эмеспи сиздин оюңузча? Анткени көбү кызыктар эмес болчу да, туурабы? Бул маселени чечилишине. Кызыктар тажик тарап болгон, кыргыз тарап болгон. Эми кыргыз тарыхында да мисалы 2010-жылда окуя болуп кеткен. Бул дагы ошол тышкы күчтөрдүн таасири болгон. Бул тема менен деле салыштырса болот да, бул өңүттөн караганда. Кандай дейсиз ошол? Ошол ойду улап кетсек. Орто Азияга кызыгуу ошо Совет мамлекети түзүлгөндө эле Афганистан, Индия тараптан жана Англиянын кызыкчылыгы бар деп анча-мынча эмелерди, иликтөөлөрдү жүрөт да. Болгон, алар дагы аракет жасаган деп эме кылып жүрөт. Кызыкчылык айрыкча Орто Азияга, айрыкча мына акыркы эмеде эми жаңы тарыхта эле, союз таркагандан кийинки мезгилде барган сайын өсүп атат. Кызыгуу өсүп атат. Бир мезгилде баягы Манастын 1000-жылдыгын өткөрүлгөндө мен Таласта түрктөрдүн делегациясын тосуп алдык. Бир 2 окумуштуу доктор наук, анан башка эме. Ошолордун да мындай сүйлөшүп отурганда түрктөрдүн да кызыкчылыгы бар экендиги билинип турду да. Биз бир атадан таркаганбыз, биз ушундай деген. Акыркы мезгилде мисалы үчүн арабтар өтө
чоң кызыгууларды көрсөтүп атат. Кытай илгертен эле ушул биздин тарыхыбызда эми Кытай менен башта эметип согушуп башка болуп жүргөн да эми мурдатан. Алардын да бирде эмеси бар. Анан акыркы мезгилде жанагы бир эки жолу Америка, Центральная Азия эмедеп жолугуштар өтөдү. И акыркы мезгилде Евросоюз, Европанын кызыкчылыгы дагы бу жерде бар экендигин билдирет. Ошол кызыгуу бир гана оң жак тараптан эмес, бир башка ойлор да болушу мүмкүн болчу да, туурабы? Эми так эметпей эле коелук, бир тарапты күнөөлөп. Бирок ошол эле убакта биздин мамлекеттер Душанбе жана Бишкек, биздин бийликтегилер үчүнчү тарапты кошпой, ичара теңме тең бул маселени чечкени, бул дагы абдан маанилүү факт да, туурабы? Бул дагы абдан маанилүү прецедент биздин өлкө үчүн. Анткени тажик, кыргыздар бири-бири менен сүйлөшүп бул маселени чече албайт деген да ойлорду көп угуп келгенбиз да. Бирок биз алардын оюна жетеленбей, өзүбүздүн саясатыбызды уланттык, ошону баса белгилесе болот да, туурабы? Ооба. Бул өз ара келише албайт деген пикир жанагы акыркы мезгилде кайра-кайра 21-де, 22-де кайра-кайра куралдуу кагылышуулар болгондуктан эми канча адам өлүп кетти. Бизден деле, алардан деле бул ушул жараларды сакайтып мамиле түзүш өтө кыйын деп мындай эме ойлор пайда болду да. Бир окумуштуунун сөзүн уктум да. Эгер тынчтык үчүн болсо дейт, 60-40% менен дагы маселе чечилген оң дейт. Биздин кызыкчылыкка эмес, Эгер тынчтык үчүн болсо дейт. Бул эми албетте азыркы эмеде азыркы жалпыга таркатылган маалыматтар боюнча тең деп эле айтылып атат эми. Мүмкүн баягы демаркация болуп, метрлеп өлчөп келгенде айырма чыгышы мүмкүн. Кээ бир жерлерде айырма чыгышы мүмкүн, кээ бир жерде аз, көп болушу мүмкүн. Бирок тынчтыкка келгендиги бул өтө маанилүү. Муну азыр уже эл аралык коомчулук да баалап атат. Эл аралык уюмдар дагы. Баягы Кыргызстан, Тажикстанды ушундай эмеңерге жетишкениңер менен деп куттуктап, ал жакшы болду деп, даже оондо ушундай эмелер баа берип аткандыгы бул өтө маанилүү да. Анан биздин ушул аракеттерибиз эки мамлекеттин ортосундагы бул башка ушундай чек ара боюнча дүйнө жүзүндө болуп аткан чыр чатактарга үлгү катары пайдаланса болот деп. Албетте ушуну өзүндөй эле кылбаса дагы ар ким өзүнүн шартына жараша, бирок жанагындай консенсуска же болбосо мунасага айталы, мунасага келгендиги өтө маанилүү. Анткени биз уттуруп койдук деп атат, эми биз так билбейбиз канча метр, канча проценттик үлүшүн биз алдык, балким көбүрөөк алганбыз. Бирок азыраак алсак деле, бирок бул бир гана ошол чарчы метр катары эсептелинбейт да, туурабы? Бир стратегиялык жерлери үчүн бар биз үчүн, мисалы. Анын ошол чарчы метр азыраак болсо дагы, бирок бизге утуш катары эсептесе болот да, туурабы? Бул жерде мындай математика катары эсептеш керек да бул жерде, туурабы? Жер алмаштыруу, обмен деген бул биринчи жердин баалуулугу. Ошондой эле маанилүү ал стратегиялык маанилүү. Мисалы үчүн бир участок өзү 1 гектар, бирок 100 гектарга тете. Баягы коопсуздук көз карашы менен караганда, же экономикалык өтө бир 4 жолдун тому болуп, баягы базар өнүгүп кете турган жер болсо, экономически пайдалуу жер болсо, ал баалуураак болушу мүмкүн да. Андай жерлер дагы бар, эми жанагы азыр эми бийликтин айтуусу боюнча жанагы головной суу бөлүштүрүү эменин тең эмесини эме кылдык, бөлүштүк, тең 50-50 кылып, бирок биз ага мынча жер кошумча алдык деп айтып атат. Мүмкүн ал ошончолук баалуулугуна жараша эметип атат. Дагы албетте жана алмаштырылган эмелерди, айылдарды
ошондо жашаган адамдар менен анча мынча байланышып калсаң, чыны аларга оор. Баягы ата бабасы ошол жерде, өздөрү ошол жерде төрөлгөн, ошондой кындыккан тамган жер, баягы туулган жерин топурак алтын дегендей өтө оор да. Бирок ошолор дагы тынчтыкты бирөөсү айтат. Бизге бардык шарты менен үй куруп бер дейт, достукта. Бирок толук барып жашай албады да. Бардык, мен өзүм да барып көрдүм. Комнаталар, 3 комнаталуу, отоплениясы, санузел бардыгы бар. Эми өзү салса андай сала албайбы, ким билет, бирок мамлекет ошону жасап берди. Ошого толук кандуу барып жашай албагандар бар да. Баягы кооптуу. Кээ бирөөлөрү күндүзү барып, ушу короосун карап, тамаркасын карап, багын карап, кечинде кайра башка жерге, Баткенге, башка жерге барып жашап аткан. Биз азыр бестабилдүүлүктүн доорунда жашап жатабыз. Мындай геосаясий тетирөө болуп жатат деп айткандар бар. Эми ойго келгендер биринчи мына Украина, Сирияны көрүп жатабыз. Анан кийин мисал алганда, анан ошол жакта ошол дагы бир очок күйүп кетиши мүмкүн болчу деп Борбор Азия, туурабы? Эгерде маселе чечилбесе, жанагы үчүнчү күчтөр жөнүндө кызыктар деп айтып калдык. Ошондой болушу мүмкүн. Ошол үчүн бул маселени биз алдын ала чечишибиз абзел болчу. Туурабы? Ооба. Ошону айтып кетесизби сиз? Анткени көп адамдар эми биле албайт да бул нерсеничи. Бул эми бүгүнкү маселе эмес. Бул эртеңкини ойлоп биз ошондой кадамга баратканыбыз, ошого ойлонуп, ошону болтурбоо үчүн жасалып жаткан аракет деп түшүнсөк болот да бул нерсени, туурабы баке? Болот. Орто Азия, айрыкча Фергана өрөөнү. Себеби ушул күндө азыркы болжолдоо менен 30 миллионго жакын эл жашайт берди. Өзбекстандын 3 областында эле бир 15 миллион. Тажиктерде бир 3 миллиондон ашык, башта 4 миллионго жакын. Биз 3 областта бизде деле 3 миллионго жакын болуп калды. Где-то бир 13-14 миллиондук эл жашайт. Эме дегенде 30 миллион, 27-28 миллионго жакын болуп калды. Бул дүйнө жүзүндө өтө тыгыз жайгашкан эмелер менен элердин катарына кирет да. Мисалы үчүн айтабыз, Индияда эмеде өтө тыгыз. Бизде деле ошондой да. Бул эми бунун ар түрдүү жагы бар. Жанагы мамлекеттер, улуттар аралык мамиле баары бир эми биз бир эмеден таркаган болсок дагы, бир тектүү эл болсок дагы, бул эми ушундай менчик деген, меники деген бар да баары бир эле. Ошондой бир жагы ошол, экинчи жагы ресурстардын жетишпестиги. Мисалы үчүн азык түлүктү өндүрүүнүн өзү, мисалы үчүн бүгүнкү өзүнүн баягы сугат жери, ушу айыл чарбасы багытында иштетип аткан жерлер барган сайын азайып, элдин саны көбөйүп, экинчи жагы азык түлүк коопсуздугу пайда болуп атат. Үчүнчү жагы бизде баягы үчүнчү сырттагы кызыктар эмелер деп коелу, кызыккан тараптардын кызыкчылыгы дагы. Биз аны кааласак, каалабасак, алар ар кандай жол менен таасир этүүгө, мисалы үчүн көбү достошуп келет, көбү инвестиция алып келет. Инвестиция акчасы бар адам жөн эле эметкен эми жок көсө да, ал сөзсүз өзүнүн кызыкчылыгы бар, өзүнүн пайдасы бар, ошондо гана экеле алат. Азыр акыркы мезгилде мына редкоземельный деп сейрек кездешүүчү байлыктар, эме кен байлыктарга ушул айрыкча Кыргызстанда, ушу эмеде көп экен деп кызыгуулар өтө ачык, уже кызыкчылыктар ачык айтылып атат да уже. Биз ошол тажик тарап менен чек араны чечкенибиз менен, экинчи жагынан Борбор Азия чөлкөмүн маанисин жогорулатып жатабыз да, туурабы? Анткени башында айтып кеттиңиз, ошол кызыгуу бизде регионго өөрчүп жатат абдан мындай. Украина башталгандан өзгөчө мындай. Биз өзүбүздүн
ким экенибизди тездик менен бул да биз үчүн чакыруу да. Анан ошол чек ара маселеси чечкенибиз менен биз бирдиктүү Борбор Азияда өзүбүздүн тышкы саясатыбызды жүргүзгөнгө дагы күчтөнөбүз десек болот да, туурабы? Өзүбүздүн дүйнөлүк аренада өзүбүздүн бир кандайдыр бир повесткабыз пайда болот деп айтсак болот да бул учурда, туурабы байке? Ооба, бул боюнча мында официалдуу түрдө акыркы Хаджентте жолуккан 3 мамлекеттин жетекчилери жолугушуусу түздөн түз ошол негизи баягы түбөлүктүү достошуу деп мурда дагы болгон өзүмдай эмелер, декларация эмелер болгон мамлекеттер. Азыр 3 мамлекет азылкы кырдаалды эске алып, ошону кайра карап чыгып, азыр бир эмесин угуп калып, эгер кандайдыр бир сырттан кооптуу бир эме боло турган болсо, үчөө тең бири-бирине согуштук аскердик жардам берет деген бир эме киргизип атат. Бул дегендик, бул бизде ушул эме барго, биргелешип коргонобуз деген уюмдар. Алар эми кээ бирде өздөрүнүн милдеттерин аткарбай калды. Алардын эмеси кетип калды. Азыр ошонун жаңы форматы, жаңы эмеси пайда болуп атат деп эме кылат. Бул эми албетте бул мамилелердин, ушул аракеттердин мааниси убакыт өткөн сайын менин оюмча бекемделе берет. Ошондо анан мааниси, чыныгы маанисиге ошондо жетет деп ойлойм. Убакыт өткөн сайын. 21-кылымда эң башкы ресурс суу деп айтып жатышат. Өзгөчө Борбор Азия мамлекеттеринде бул актуалдуу. Анткени ошол Казакстан, өзгөчө Өзбекстан мамлекеттери биздин сууга көз каранды да. Биздин деп атканым тажик кошунабыз менен кошо айтып жатам да. Анткени биз анан кийин ошол балким чек ара маселе чечилбегендиктен буга кызыктар адамдар ошол суу маселесине өздөрү ээ болбосун деген да ой болушу мүмкүн го деп да ой кетет да. Анан биз ошол тажик тарап менен чек ара маселесин чечкенибиз менен Борбор Азия дүйнөлүк аренада дагы суу саясатын бирдиктүү жүргүзүүгө да мүмкүнчүлүк алабыз да. Анткени биз үстүнкү мамлекеттербиз. Биз ошол саясатты жүргүзүүндө моралдык да, материалдык дагы укуктарыбыз эми пайда болду деп айтсак болобу? Анткени бул жөнүндө көп айтылбай атат да бул жерде байке. Ооба, мен бир долбоорлор менен ушул эменин Сырдарыянын эмесиндеги сууду пайдалануу боюнча бир оондун эмеси бар экен, ошого катышып калдым ошондо. Биздеги азыркы мезгилде Өзбекстан менен, Тажикстан менен суу бөлүштүрүү союз мезгилинде аныкталган эмени менен келатат да. Анын ал боюнча эми суу боюнча бир чычатак чыкты деген эме аз эле. Негизи жер, жай менен суу боюнча менин оюмча дагы бир ушул сууду биргелешип пайдалануу боюнча дагы бир изилдеп, кайсы бир документтерди мурдагыларды карап чыгып, азыркы кырдаалда, мисалы үчүн мурда союз мезгилинде сууга жердин аяндына жараша бөлүнүп калган да. Мисалы үчүн бизде азыраак болгон, Тажикстанда көбүрөөк болгон, Өзбекстанда ошондой. Ошонун эмесинен анан элдин саны көбөйүп, эл өнүгүп, жерди өздөштүрүү өтө интенсивдүү. Мисалы айрыкча бизде, мисалы үчүн Тажикстанда андай мүмкүнчүлүк азыраак болсо, жер аянты эмеси жок. Бизде бош жаткан жерлерибиз бар, ошолорду өздөштүрүү өтө тездик менен жүрүп атат да. Бул суу бөлүштүрүүгө кайрадан бир карап, өз ара мамилелерди тактап алганга барыш керек деп ойлойм да. Агай, акыркы суроолордон болсун. Бул жерде мисалы ошол тажик тарап менен көп убакыттан бери маселе чечилбеген бирден бир себеби, анткени бизде өзүбүздүн мындай тарыхтан алган эмелер болгон да, сабактар болгон да. Анткени Үзөңкү куш, Каркырада ошол күнөөкөрлөрдү таап коюшту, бул Акаев менен Бакиевди. Анан революциянын себеби да ошондо болду да. Кийинки келген президенттерибиз бул маселеге тийбей коеюн деген мамиле жасагандай түр көрсөтүштү да. Анткени алар эгерде чечилсе, анда алардын өзүнүн башына тиет.
Анан кийин дагы бир революция болуп кетпейби дегенде кооптонуу сезим менен ошого барган жокпу деген дагы ой кетип атат да бул жердечи. Анан кийин ошондуктан бул маселеге Бишкек тараптан президент, анан тажик тараптан Рахмондун бул жерде саясий эрки да болду да, туурабы? Бул көрсөтүштү бул саясий эркти. Бул жөнүндө да айтып кетесизби? Анткени бул да көп айтылбайт да бул маселечи. Тобокелге салды да анткени өзүнүн тагдыры, саясий тагдыры. Анан эменин өзү ушул чек араны айрыкча тажик, кыргыз-тажик чек арасын тактоо жыйынтыкталды дегенде акыркы кол койгондо көбүнчө бул тарыхый окуя болду деп айтылып жүрөт да эми. Мен дагы кошулам ошого. Себеби кандай болсо дагы ушул чечим менен эки мамлекет ошол чечимдин эмесин аткарып бара турган болсо, бул узакка бир жакынкы бир 20-30 жылга бир маселе туудурбай турган эле маселе болуп атат. Эми бизде жанагындай тарыхыбыз улам бийлик алмашып эметип, кийинки келген мурдагыны жана күнөөлөп эметкендери ооба андай болушу да мүмкүн, бирок элди мисалы үчүн мен дагы эле көп учурда ушу бийликтин эмесине ушул акыйкатты айтып, кээ бир учурда макул болбой да жүргөн адам да. Анан азыркы учурда ошол жана эмелерди ушул чек аранын чечилгендиги бул бүгүн эмес, мына күн өткөн сайын мунун мааниси өтө маанилүү болот. Ушул окуянын ушундай эмеге жеңишке же болбосо ушундай жыйынтыкка жетүүдө албетте президенттердин орду чоң. Буга чыныгы саясий эрк менен ушуну жасалды деп ойлойм да. Эгер ар кимиси өзү коркуп эле эртең эмне болуп кетет, да эмне болот, менден кийинкилер чечип алат да деп жүрө берсе, улам бул маселе баягы кооптуу болуп, улам баягы эме болуп кетет эле да. Курчуп кетмек да. Азыр бул айтам го жанагындай метрлеп эметип келгенде айырма чыгышы мүмкүн, бирок тынчтыкка жетиш үчүн чек ара боюнча келишимдер өтө убагында туура саясий эрк менен кабыл алынды. Рахмат агай, рахмат. Çok doğru.